Быйыл чоң кадамга баралы. Медициналык тез жардам системасын оңдойлу. Азыр быйыл президентибиздин программасында дагы ушул билим берүү жана саламаттык сактоо системасында айлык акыларды жогорулатуу боюнча. Бул боюнча да биз азыр механизмдерди иштеп чыгып атабыз. 1-сентябрдан баштап мугалимдерибиз, үй бүлөлүк дарыгерлер тобун каралып, фельдшер, акушер системасын иштеп аткан кызматкерлердин каралып, кээ бир 12-13 миң алып аткан адамдарыбыз кээ бир жерде 30 миңге чейин алып аткандар. Жана бийик тоолуу райондордо иштеп аткандар, кээ бирлер 35 миң алып аткандар бар. Мунун баары эмне кылып атат? Биз өзүбүздүн саламаттык сактоо системасына көңүл бөлүп, ошо реформаны акырындан кылып атканыбызды, жасап атканыбызды, баштаганыбызды көргөзүп атат да. Азыр эми айлыктарды карасак, анан азыркы эң биринчи ушу адамдардын ден соолугу деп тез арада тез жардам келиш керек. Тез жардам ошон үчүн аталган да. Тез жардам деп турабы? 3 сааттан кийин келсе, же эне аял киши төрөп койгон болот. Же ал киши жанагындай приступ болуп жүрөгүнөн же бир жерден кармаса, жанагындай оор кырсыктарга учурайт. Мунун баары тең биз кайра куруп чыгышыбыз керек. Мен ошон үчүн сиздерге бир өкмөттүн атынан суранып кетер элем. Бул Бишкектин эле системасында эмес, аймагында эмес, баардык райондорго да ушундой системаны киргизишибиз керек. Космосариевич. Ошон үчүн тез арада Алтынай Сейдбековна болуп иштеп чыгып, шаарда болсо Азиз Эмилбекович, сиздин бюджеттен да, биздин бюджеттен баардыгын карайлы. Биз эми баардыгыбыз эле билебиз да. Ооруну жашырган эмне, туурабы? Баардыгыбыз билебиз, бизде тез жардам системасы бул тез жардам эмес. 3 саатта келип аткан норматив боюнча Союз убагында 20 минутта келчү деп атабыз. Ошон үчүн баардык маселелерди карагандай болобу.